Арбаңыздар, урматтуу кыргызстандыктар. Мен жөнөкөй эле мигрантмын. Кечеги жогорку кеңеште болуп аткан окуяга карата бир өз пикирим билдиргим келип атат. Өтө өкүнүчтүү. Энди Европа деген 200 жыл түзүлгөн, биздики 1,5 жыл болду түзүлүп атканына. Ошон үчүн мен ойлойм, мындай нерселер болуп турат экен, бирок будан ары шуларды токтотсоңуздар жакшы болот эле. Мен депутаттарга кайрылып атам. Мен мигрантмын, мен сырттан өтө өкүнүчтүү көрүнөт экен. Сырттан башкача түйүлөт экен. Элди экиге бөлгөн ушу депутаттарга эле окшоп кетип атат да. Депутаттар эле бөлүп атат да элди экиге. Ошон үчүн силер мындай биримдикке чакырып, кайта ошол жерде маселеңерди тезде чечип алганга аракет кылыштын ордуна мына соц тармактарга чыгып элдер бөлүнүп кетип атат. Мен ойлойм, ушу элдердин бөлүнгөнү сиздерден депутаттар күнөөлүү деп ойлойм. Себеп дегенде сиздер ошол жерде сиздерди элдер тандап, ошол жерге алып барган элдерди уят кылып атасыздар. Кана келиңиздерчи, ошону бириктирип ынтымакка келгилечи мынауга. Ошондо президентке жардам болот. Монтип бөлүнө берсек каяка барабыз биз азыр? Президент мына 1,5 жыл болду келгенине канча жакшы жумуштарды кылды. Ошолорду баалайыкчы. Монтип биякта чукуладып атат, моундай сүйлөп атат. Не кереги бар? Ошон үчүн силерден сураныч, депутаттар, дагы бир жолу мен мигрант катары кайрылып атам. Силер түзсөңөр ынтымакты, ошо жогорку кеңеште, элде түзүлөт ынтымакты. Биригейликте жалпы Кыргызстанга жардам берелик. Салам, Кыргызстан. Москва жеринен сиздерге ысык салам. Менин айтайын дегеним, катардагы эле мигрант катары жогорку кеңештеги болуп жаткан акыркы күндөрдөгү интригалар өтө тынчсыздандырып жатат. 30 жылда биринчи жолу деп айтпагыла деген кээ бир ичи тар көрө албаган депутаттар жогорку кеңеште отурганы мени өтө өкүндүрөт. Бул айтпагыла деп азыркы бийликтин кылып жаткан көп жакшылык иштерин көрө албаган депутат бул кыргыз элинин душманы деп эсептеймин. Кымбаттуу депутаттар, силер элдин өкүлдөрүсүңөр. Силер ошол жерден биздин келечектеги муунга тарбия, таалим берчү, үлгү болчу адамдарсыңар. Өтө өкүнүчтүүсү, силер өзүңөрдүн одоно кылыгыңар менен жаш муундарга үлгү боло албай жатасыздар. Ошону бир эсиңиздерге алып койсоңуздар. Элдерди ынтымакка чакырсаңыздар. Менин айтайын дегеним ошол.